Анан сиз айтып аткан сүйлөмдө президент бир күндө көптөгөн иш-чараларга жетишип калат дейт го. Сиз өзүңүз көзүңүз менен көргөндө бир күндө канча иш-чарага жетишип, же болбосо бир күндө бир сапардан экинчи жака учуп, кайра кийинки иш-чарага келип калган учурду өз көзүңүз менен көрдүңүз? Мындай учур болгон. Японияга болгон иш сапарында таңкы саат 8ден башталып, кечки саат 9га чейин 15 мүнөт сайын, жарым саат сайын ортодо ушундай гана айырмачылыктарда чоң компаниялардын өкүлдөрү менен Кыргызстанга инвестиция тартуу боюнча чынында мындай өлкө башчыбыз мындай эмне деп коет? Чынында мындай жанына жүргөндө мындай өлкө үчүн күйөт го. Бир ошондой нерсе болот да, азыр мынтип мындай тапшырмалар берип атканда да бул компанияга азыр мындай кылыш керек, мындай кылып сүйлөш керек. Бул мындай сунушту бергиле. Анан Кыргызстанга барганда мындай эмен түзүп бергиле. Анан бардык немелерин бергиле, тоскоолдук кылбагыла деп аябай ушинтип айтат да. Ошол нерсе болуп атып, анан кийин бир күндө ушунду бир 8-ге 10го чейин болот. 10 жолугушуу бир күндө элестетип атасызбы? Ар бир жолугушуу жок дегенде 1 саат убакыт талап кылат. Анан жанындагы министрлер дагы, коштоп жүргөн делегация дагы, протокол кызматы дагы чында баары чарчайт да. Биз чарчайбыз. Анан мен ошол эмеге өлкө башчынын энергиясына таң калам да, кадимкидейчи. Мындай жаңы эле баягы уйкудан ойгонуп, мындай таң эртең эме болосуң го, энергичный болосуң го. Ошол бойдон болот да. Мен ошонусуна мындай таң калам. Анан бир учур болгон. Францияга барды. Франциядан эмеге барды, Сауд Арабиясына. Ушундай бир өлкөдөн бир учур болгон, ошол 3 өлкөгө бир барып келди да. Барып келип, анан кайра эртеси бул жака келип ачып атпайбы дагы бир эменичи. Ортодо бир 2 саат айырма болду да. Анан бардыгы ушуну тизилип даярдалып турат да, мындай. Мен ошол нерсе, ушунун баарына мындай чарчабай, моралдык жактан чарчабай кантип мындай жетишет болду экен деп чындап ойлоном.